Бейиш нуру. Миражда эмнелер болгон? Атеисттердин жакшы көргөн бир суроосу бар. Ал суроо акыретти ким көрүп келиптир деген суроо. Кудум эле көрүп келген бирөө болсо эле дароо ибадаттарын баштай тургансып, ушул суроого сагыздай жабыша беришет. Негизи акыреттин барлыгына далилдерибиз толтура. Бирок аларга көрүп келген эле бирөө керек болуп жатса, анда анысы да бар. Болгондо да өмүрүндө бир жолу да жалган сүйлөбөгөн, керек болсо тамашасында да жалган аралаштырбаган бир күбөбүз бар. Ал пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ал милади 622 жылдын Ражап айында Миражга көтөрүлүп, ал жактан бейишти да, тозокту да көрүп келген. Бул боюнча кененирээк билгиңиз келип жатса, анда Мираждын пейизинен алуу үчүн келиңиздер жакындашып чогулалы. Мираж. Дал бүгүнгүдөй ыйык Ражап айынын 27-си эле. Түн кирсе да Меккенин абасы адаттагыдай ысык. Ошол убакта жылуу, бирок ылдамдыгы тез келген сыдырым жел Аллах элчисинин жүзүнө урунду. Абанын атомдору пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүзүнө тийүү үчүн кудум эле жарышып жаткандай эле. Ошентсе да Аллах элчисинин сус маанайын көтөрө алышкан жок бул абал. Анткени ал Таифке 1000 түркүн үмүттөрдү артынып алып барган болчу. Бирок ал жактан таш бараңга алынып кайтаарын күткөн эмес. Ошондо колдорун жайып, "О Раббим, мени кимдердин колуна калтырдың?" деп айтты. Жараткан Аллах периштелерине "Мухаммедимдин каны жерге түшпөсүн" деп буйругандыктан, улам периштелер Аллах элчисинин канын жерге түшүрбөө үчүн канаттарын жерге жазышты. Жабраил алейхиссалам болсо адаттагыдан да тез ылдамдык менен жерге түшүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга "Жараткан Раббиң, эгер Мухаммедим кааласа ушул эки тоону алардын үстүнө бастырып, аларды кыйратып саламын, ушуга макул бекен?" деп сурап жатат, деди. Жүрөгү мээримге толгон рахмат пайгамбары алардын кыйрап жок болууларын каалаган жок. "Кечир аларды", деди. "Алар эмне кылышкандыгын кайдан билишсин? Мен бул мушриктердин тукумунан Аллахка шерик кошпогон урпактардын чыгуусун гана каалайм", деп айтат. Ооба, кечир деп айткан эле. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгү капалуу жана кусалуу болчу. Кантсе да башынан кусалуу жылдарды өткөрүп жаткан. Ар кыйынчылыгында ага колдоо көрсөткөн, аны колдогон, атасындай болуп коргогон абасы Абу Талипти жоготкан эле. Бул аны аябагандай таасирленткен болчу. Андан бир ай өтүп бейиштик аялдардын эң кайырдуусу Азирети Хадича дүйнөдөн кайтат. Ал Аллах элчисинин сырдашы, жолдошу, дартташы болчу. Бул жоготууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр бою унута алган эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аркасында колдоп коштоп жүргөн адамдарын жоготкондугун көрүп, мушриктер кысымдын өлчөмүн болушунча арттырышат. Жада калса алар Аллах элчисинин жанына кол салууга чейин желтеништи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам издеген нерсесин Меккеден таба албагандан кийин Таифке чоң үмүт менен барат. А мүмкүн Таиф бүгүнкү күндүн Мадинасы болмок. Бирок аттиң, адамдагы түркөйлүк сезим муну кайдан билсин? Түркөй инсандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Таифтин эшигин жаап, алдагы жетпегендей таш бараңга алып кууп чыгышкан болчу. Мына ошол күндөр кусалык пайгамбары үчүн эң моңдуу күндөрдөн болгон. Кайра Меккеге жаш уруун бир көрүнүштө келди. Үйгө келип, эшикти какканда эшикти Умму Хани ачты. Умму Хани пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын абасы Абу Талиптин кызы. Чарчап келген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үйгө жаткызып коюп, өзү аял болсо да кылычын алып эшикте күзөтчүлүк кылып жүрдү. Кантсе да Аллах элчисинин душмандары көп эмеспи? Кимиси качан келип кол салып калаарын билип болбойт. Аллах элчиси болсо даарат алып намаз окуду. Көз жашын төгүп дуа кылды. Андан соң уйкуга кирди. Уйкудан адамзатынын ойгонуусу менен ойгонду. Бул миллиондогон, а балки миллиарддаган адамдарды ойгото турчу бир ойгонуу эле. Жабраил алейхиссалам келген эле. Бул келүү буга чейинки келүүлөрдөн эмес, бир башкача. Ал Аллах элчисин көккө карай чакыруу үчүн келген эле. Адамзатынын эң жогорку мартабасына, эң шарапаттуу макамына чыгаруу үчүн келген эле. Жараткан Аллах Жабраилга барып Хабибимди алып кел деп буйруган болчу. Ага бейиш менен тозокту көрсөтөм. Ага кыйноо бергендердин бара турган жерлерин көрсөтөм. Анын көңүлүн ооруткандардын тарта турган азабын көрсөтөм деп айткан эле. Жабраил алейхиссалам Аллах элчисин качырдан бир аз чоңураак, жылкыдан бир аз кичирээк келген Бурак аттуу бир улоого мингизди. Бурак
Ушундай тездик менен жүрөт эле дейсиз, көзү көргөн жерге дароо буту жетип барчу. Мираждан мурун болуп өткөн бул жүрүшкө Исра деп ат берилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабраил алейхиссалам менен бирге алгач Ибрахим алейхиссаламдын кабырын зыярат кылды. Андан кийин Азирети Мусанын кабырына барышты. Аталган эки жерде тең Аллах элчиси 2 рекеттен намаз окуду. Андан кийин Кудуска, тагыраагы Акса мечитине, Байтул Мактиске жол алышты. Бүгүн адамдар ал жерди жөөттөрдүн ыйлоо дуалы катары билип калышты. Бирок ал жер биз үчүн Бурак дуалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошол жерге буракты байлады. Бурактын жибин байлаган жанагы дуалга кагылуу чыгырык азыр деле ошол жерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түштүк дуалын бойлой басып, бүгүнкү Кыбла мечитинин астына келет. Жар сыяктуу көрүнгөн ошол жерде бир жылма бар эле. Падышалар мына ошол жылма менен короого чыгышчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошол жылма менен короого чыкты. Кийин 124 000 пайгамбарга иман болуп, 2 рекет намазды мына ошол жерде окуду. Ал учурда азыркы Кыбла мечити дагы ыйык коктунун үстүндөгү алтын мунаралуу Куббатул Сахрадагы болгон эмес. Аллах элчиси мына ошол ыйык коктунун үстүндө жүргөн кезде анын жанына Жабраил алейхиссалам бир Патнос менен келди. Патносто 2 идиш болгон. Бирөөсүндө шарап болсо, экинчисинде сүт бар. Жабраил алейхиссалам кайсынысын кааласаң ала бер деп айтты. Аллах элчиси сүттү тандады. Ошондо Жабраил алейхиссалам: эгер сен шарапты тандаган болгонуңда, сенден кийин үммөтүң жолдон чыгып адашмак. Сен сүттү тандоо менен туурасына багытталдың. Үммөтүң да туура жолго багытталды. Шарап болсо силерге арам кылынды деп айтат. Ушундай деп айтылгандан кийин бүгүнкү алтын мунаралуу мечиттин жанындагы Куббатул Силсиланын жанында бир топ бейиштин үргүздары Аллах элчисин тосуп алышты да бейишке чакырышты. Ал жерден көрүнүшү төшөнчүгө окшоп кеткен Раф деп аталган бейиштин улоосуна отуруп көккө көтөрүлдү. Учурда мына ошол жерде пайгамбарларга имамдык кылган жерде кичинекей мунара бар. Кудуска барчу болсоңуз, сиз дагы мына ошол жерде намаз окуп, руханий көтөрүлсөңүз болот. Азирети Иса алейхиссалам деле көккө Кудустан көтөрүлгөн эмес беле? Мына ушундан улам Акса мечитин асмандын эшиктери эң көп ачылган жер катары билсек болот. Космоско учаарда деле туш келди жерден уча бербейбиз. Анткени асманга чыкчу атайын өзүнүн эшиктери болот. Руханий көтөрүлүүдө да өзүнүн эшиктери бар. Кудус мына ошондой жерлердин бири. Имам Газали, Мухиддин Араби сыяктуу лөк аалымдардын Кудуста жашагандыгынын сырлары да мына ошол. Анткени Кудус тагыраагы Байтул Мактис адамдын асманга, асмандын жаратканга эң жакын болгон жерлеринин бири. Ал жерде окулган 1 рекет намаз 500 рекет намазга тете. Аллах элчиси да Жабраил алейхиссалам менен биргеликте асмандын тепкичтерин басып бара жатты. Периштелер аларга салам айтып, баары кубанычтуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул тууралуу Мираж түнүндө мага жолуккан периштелердин ар бир тобу үммөтүмө хижаманы сунуштап жатты деп айтат. Бул дагы көңүл бура турган хадис. Жүрүп олтуруп бейишке жетип келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жерде көргөн кооздуктарына таң калбай кое алган жок. Аллах элчиси муну мындайды көз да көргөн эмес, кулак да уккан эмес, адамдын ой кыялына да келген эмес деп сүрөттөйт. Башкача айтканда, бейишти кандай кыялданган болсоңуз билип коюңуз, ал бейиш эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Я Расулалла, үммөтүңдөн 70 000 киши сураксыз түрдө бейишке кирет" деп айтышат. Ал адамдар кек санабаган, кара дуа сыйкырлардан оолак болгон жана туокелчил адамдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам караса, бейиштеги адамдардын басымдуу бөлүгү жакыр адамдар экен. Бейиштин ортосунда бир жагында бал, бир жагында сүт аккан, бирок бири-бири менен аралашпаган 2 дарыя бар эле. Ичиндеги таштары каухар, балчыгы амбар, чөптөрү шафран болгон бир дарыя бар эле. Айланасында төөнүн чоңдугундай келген аябагандай кооз куштар. Алардын сулуулугуна көз канча караса тойчу эмес. Дарыянын боюнда жакут менен берметтен жасалган чатырлар. Алардын ичинде болсо үр кыздар бар. Алардын жүздөрү темеле күн сыяктуу жаркырайт. Бир үр кыздын бир тал чачы эгер жерге түшчү болсо, анда ал чач күндөн да өтүп, жаркырап, мына ошол сулуулукка ээ болуу үчүн дүйнөлүк согуш башталмак деп айтылат. Сөз ушундай бир сулуулук боюнча жүрүп жатат. Аны ойлоого оюбуз дагы жетпейт. Эгер ал сулуулукту көргөнүбүздө барбы, анда дүйнөнүн кооз жалтыр-жултуруна эч кимибиз арбалбайт элек. Кезинде аябай ашык болуп, бүгүн болсо үйдүн бир кычыгында ыргытылып жаткан Nokia, Motorola телефондору өңдүү дүйнөдө баркталбай калмак. Кап ушул акыйкатты чын дилибизден билсек, сезсек,
жок дегенде элестете алсак гана. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үр кыздардын биз ар дайым шаңдуу маанайдабыз. Биз эч качан кайгырбайбыз. Биздин жаштыгыбыз эч качан кетпейт. Биздин мүнөзүбүз да жакшы. Эч качан ачуубуз келбейт. Биз ар дайым ушундайбыз. Биз таптакыр өлбөйбүз деп айткан жагымдуу үндөрүн укту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла: "Колум, кааласаң сыноо түйшүктөрүңдү бүтүрөйүн. Биротоло бул жакта кал" деп сунуштаганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Үммөтүм" деп айтты. Ооба, төрөлгөндө да "Үммөтүм" деп айткандыгы сыяктуу, Таифте да айткандыгы сыяктуу, баарысы бир-бирден кача турчу Махшар күнүндө да айта тургандыгы сыяктуу "Үммөтүм, үммөтүм, үммөтүм" деп айтты. Ооба, Аллах элчиси балам деп үйрүлүп турган энеден да көбүрөөк "Үммөтүм" деп үйрүлүп турчу. "Үммөтүм" деп төрөлдү, "Үммөтүм" деп өлдү. Эми бизге анын сүннөтүн тирилтип жашоону насип кылсын. Бейиштен чыгышып тозокко келишти. Тозоктун Малик аттуу периштеси менен салам алейк алышкандан кийин, ал периште тозоктун эшигин ачты. Ачканда эле тозоктун оту бетке лап этип урунуп, ушундай алоолонду дейсиз. Бүт жакты күйгүзчүдөй болуп, жүрөктүн үшүн алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Айт, тез артына кайтсын" деди. Ошондо отко өзүн басуусу буйрулду. Тозокто Аллах элчисинин көңүлүн күйөөсүнө нанкөрлүк кылган аялдардын көптүгү бурду. Кийин каңырсып жыттанып кеткен тарыптарды жеп отурган адамдарды көрдү. Булардын кимдер экендигин сураганда, алардын гыйбат ушак менен адамдардын эттерин жеген адамдар экендиги айтылды. Бир бөлүгү болсо өз эттерин тиштегилеп, тилдери кесилип жаткан. Алар сөз ташып, чагымчылдык чыгаргандар эле. Кийин ооздору төөнүн оозундай болгон бир топ адамдарды көрдү. Аларга атайын тозоктун бир бөлүк кызматкерлери бөлүнүп, аларды ооздорун жырып, чоктой кызарган таштарды тыгып жаткан. Жабраил алейхиссалам алардын акысыз түрдө жетимдердин мал мүлкүн жегендер экендигин айтты. Оттуу кайчылар менен өз эриндерин кескендерди да көрдү. Ким экендигин сураганда, илими менен амал кылбаган дин аалымдары деп айтылды. Бир бөлүк адамдар тезек жеп, денеси менен асылган абалда эле. Алар зына кылышкандар болчу. Ичи жыланга толтурулуп, буттун астында тепселген адамдар бар эле. Алар пайыз жеген адамдар болчу. Баштары таш менен жанчылгандар болсо, намаз окубаган адамдар болчу. Баарысы биринен өтүп, бири жүрөк үшүн алат. Ошентип тозокту зыярат бүткөндөн кийин Аллах элчиси андан ары жолун улады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асмандын биринчи кабатына келгенде, Жабраил алейхиссалам асмандын эшигин каккылады. Ал жердин периштеси алардын ким экендигин сурашканда, Аллахтын сүйүктүү элчиси Мухаммад деген жоопту угаруу менен эшикти кубануу менен ачты. Анткени бул аябагандай өзгөчө зыярат эле. Аллахтын сүйүктүүсү Ахмад ааламга рахмат келе жаткан. Ошол нурдун алдындагы эшиктер биринин артынан бири ачылып жатты. Периштелер Аллах элчисинин айланасында майрамдык маанай менен айланчыктап жүрүштү. Асмандын биринчи кабатында Азирети Адамды көрдү. Оң жагына карап күлүп, сол жагына карап ыйлап жаткан. Оң жагында анын урпагынан келген бейиштиктер болсо, сол жагындагылар болсо тозоктук адамдар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен саламдашып, бир аз маектешти. Кийин Аллах элчиси асмандын экинчи кабатына көтөрүлдү. Ал жактан Азирети Яхья менен Азирети Исака кезикти. Ошентип 3тө Азирети Юсуф, 4тө Азирети Идрис, 5те Азирети Харун, 6да Азирети Муса болуп отуруп, 7-нчи кабатта Азирети Ибрахим алейхиссаламга кез келди. Алардын баары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кучак чая тосуп алышып, аны мираж менен куттукташты. Азирети Ибрахим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "Эй Мухаммед, үммөтүңө менден салам айта бар. Аларга бейиштин аябай кооздугун, суусунун таттуулугун, жерлеринин сулуулугун жана тегиз экендигин айт. Бейишке көп-көп дарак эгишсин" деп айтты. Бейишке дарак эгүү Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар деген сөздү айтуудан турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийин Сидратул Мунтахага чыккандыгын айтат. Ал жердин 4 дарыясы бар эле. Анын экөөсү Захири, экөөсү Батини. Аллах элчиси булар эмне деп сураганда, Жабраил алейхиссалам ушул 2 Батини дарыя бейиштин 2 дарыясы. Ал эми Захири 2 дарыянын бири болсо, Нил болсо, экинчиси Ефрат деп жооп берет. Расулай Нур хадистерге таянуу менен бул дарыялардын булагы бейиштен келерин айтат. Мисалы, Мисир чөлдөрүн бейишке айланткан куттуу Нил дарыясы түштүк тарабындагы Жабали Камар деген тоодон үзгүлтүксүз көрүнүштө кичинекей деңиз сыяктуу агып чыгат. 6 айда чыккан суусун чогултуп тоо сыяктуу тоңута турчу болсок, жанагы тоодон да бийик тоо болот. Эмесе тоодон дарыя үчүн бөлүнгөн жер
тоонун 6-дан 1 бөлүгүн дагы түзбөйт. Демек, хадисте айтылгандай, бул дарыялардын башаты бейиштен келет. Жабраил алейхиссалам Сидратул Мунтаха деген жерге келгенде: "О Аллахтын куттуу пайгамбары, мындан ары бир кадам таштоомо да уруксат жок. Кадам шилтей турчу болсом, күйүп кетем. Бирок сага уруксат берилген. Кана өт" деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам калган жолду өзү жалгыз улады. Өзүнүн айтымы боюнча ушундай бир көтөрүлүп баратып, тагдыр барагын жазган калемдердин үндөрүн дагы угат. Албетте, Аллах элчисинин ал жакта көргөндөрүн сүрөттөп түшүндүрүү мүмкүн эмес эле. Акыр айга Кабы Каусейн макамына, даражасына чыкты. Башкача айтканда, эки жаанын ортосуна окшошкон бир жер. Бул жерде жатык бир тил менен түшүндүрүү кыйын. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жараткан эгесине болуп көрбөгөндөй жакындайт. Ал жерден Аллах Тааланын жамалын көрөт. Бул жерде оюңуздарга Аллах Тааланын орду ошол жакта экен деген ой келбесин. Анткени Аллах Таалам бизге окшоп кандайдыр бир орун менен чектелбейт. Ал бүт жерде. Муну ушундай түшүнсөк болот. Айталы, үйүбүздө отуруп терезеден күндү көрдүк. Биз күндү терезеде көргөнүбүз жок, терезеден көрдүк. Дал ошол сыяктуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы Аллах жалла жалалухуну миражда көргөн жок, мираждан көрдү. Айбаттуу жаратуучунун даргөйүндө Аллах элчиси сүрдөп, аны тер баса баштайт. Ошондо Аллах өзүнүн сүйүктүү элчисин тынчтандыруу үчүн Азирети Абу Бакырдын үнү менен: "Коркпо, эй Мухаммад" деп айткан экен. Ошондой адамды толкундатып сүр берүүчү жагдайда да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баам парасатына таң калса болот. Ал Аллахка салам берерде ката кетирген жок. Салам Аллахтын ысымдарынан болгондугунан улам Аллахка "Ассаламу алейкум", башкача айтканда сага Аллахтын саламы болсун деп айтуу туура эмес. Аллах элчиси салам айтуунун ордунда жер бетинин халифасы экендигин, бүткүл жаратылган макулуктардын өкүлү катары келгендигин түшүндүргөн бир сөз айтты. Биз намазда отурган кезде "Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат" деп окуган ат-тахият бар. Ошол ат-тахиятты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам миражда айтты. Бул сөз бүткүл куттуу нерселер, бардык дуалар жана аруу сөздөр Аллахка таандык. Бүткүл жаратылган макулуктардын тасбихтерин, шүгүр менен мактоолорун жана ибадаттарын алардын атынан сага сунамын деген мааниге келет. Биз намазыбыздын отурушунда мына ошол жерде болгон маекти эскеребиз. Намаз деле момундун миражы эмеспи? Мираж сөзү көтөрүлүү деген маанини берет. Айбанаттыктан жер бетинин халифалыгына көтөрүлүп, бир командирдин өз аскерлеринин атынан рапорт бергендиги сыяктуу, биз дагы намазыбызда жаратылган макулуктардын ибадаттарын Аллахка сунуп жатабыз. Болбосо айтыңызчы, намазыбыз болбосо башка макулуктардан эмне айырмабыз калат? Алар деле биз сыяктуу ырыскынын артынан чуркашат, үй салышат, бала чакалуу болушат, балдарын мээрими менен чоңойтушат. Айбанаттардын арасында никелешип өз жуу менен гана жашагандар да бар. Телефон чукулоо десеңиз, телефон чукаган маймылдарды деле көрүп жатабыз. Биздин алардан айырмабыз окушуубузда гана. Намаз окуйбуз, китеп окуйбуз, Аалам китебин ой жүгүртүү менен окуйбуз. Жашообузда оку жок болсо, намаз жок болсо, анда айбанаттарга караганда жылуу жумшак жашагандыгыбыз эле болбосо башка эч кандай айырмабыз жок. Жаратканым Жабраил периште аркылуу адамзатка биринчи буйругун оку деп жөнөткөн. Негизи эле бүткүл кабар буйруктар Жабраил алейхиссалам аркылуу келген эмес беле? Бирок Аллах Таала миражда Жабраил алейхиссаламды ортомчу кылбастан Амина Расулу аяттарын, башкача айтканда Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын вахий, аян кылган. Анан өзүнүн чексиз ысымдарынын түрдүү чагылууларын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көрсөткөн. Алардын ортосундагы дагы кандай маектер жүргөндүгү биз үчүн сыр. Иншалла акыретте билебиз. Болбосо бул биздин акылыбыз менен кыялыбыздагы тарта ала тургандай маселе эмес. Убакыт жана тура турчу орундан көз карандысыз түрдө болуп өткөн бул маселени биздин зээнибиз түшүнө албагандыгынан улам Аллах элчиси бизге нары жагын айткан эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын даргөйүнөн кайтаарда асмандын ар бир кабатындагы пайгамбарлар менен коштошуп келе жатып, Азирети Мусанын жанына келет. Ошондо ал жараткан Раббиңден эмне алып келип жатасың деп сурап калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө 50 маал намазды алып келип жаткандыгын айтат. Азирет Муса адамдарга күйгөн бир таризде барып Раббиңден намаздын маалынын азайтуусун суран. Мен адамдарды жакшы билем, күчтөр буга жетпейт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам артына кайтып, өтүнүчүн айтканда жаратканым 50ден 40ка түшүрөт. Муса алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мунун да көп экендигин айтып, кайра кайтуусун өтүнөт. Анан 30, кийин 20, кайра барганда 10 болуп отуруп, ошентип 5ке чейин түшкөн экен. Азирети Муса кайра азайтуусун өтүн деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
О менин Муса бир тууганым, Аллахтын алдына кайтып бара тургандай жүзүм калган жок. Кайра баруудан уялып жатам деп айтат. Кантсе да Азирети Мусадан да Аллах ыраазы болсун. Эгер ал азайтуусун суранууну айтпаганда, бүгүн 5 маал эмес, 50 маал намаз окуп калышыбыз мүмкүн эле. Бирок жараткан Аллахым өзүнүн чексиз мээримдүүлүгү жана жоомарттуулугу менен ошол 5 убакыт намаздын ичине 50 маал намаздын соогун сыйдыргандыгын сүйүнчүлөйт. Оюңузга эмне үчүн башында эле 5 маал деп айткан жок деген суроо келери бышык. Мунун бир жакшы жери 5 убакыттын ичине 50 убакыт намаздын соогун кирип калгандыгы болду. Негизи Аллах өзүнүн чексиз илими менен ансыз деле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кайра келээрин келип 5ке түшүрөрүн билген. Бирок 50ден 5ке түшүрүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ортомчу кылуу менен ага болгон сүйүүбүздү арттырууда. Ананда Аллах адамды жараткандык үчүн анын психологиясын жакшы билет. Эгер дароо эле 5 деп айтканда, балким бул 5 оюбузда аябай чоң көрүнмөк. Ал эми 50ден 5ке түшкөн кезде көзүбүзгө жеңил жана аз көрүнө баштайт. Маркетингде бул ыкма аябай көп колдонулат. Айталы, 500 сомдук нерсени 50 сомго түшүрдүк десе, муктаждыгыбыз болбосо деле жанагы нерсени алгыбыз келет. Кудум эле аны албай калсак, келесоолук кылчудай болуп, жанагы нерсеге аябай маани бере баштайбыз. Дал ошол сыяктуу Аллах да биздин көңүлүбүздү намазга бурдуруп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мираждан адамзатына намаз менен амана расулу аяттарын белек катары алып келди. Мындан сырткары дагы бир белек бар эле. Ал үммөтүнүн чоң күнөөлөрүнүн дагы кечирилери болчу. Эгер бул белек болбогондо, зына кылган, арак ичкен же кандайдыр бир кылмыш жасаган адамдар кандай азапка кабылмак, өзүңүз элестетиңиз. Балким алар түбөлүккө тозокто калышмак. Бирок ушуну баса белгилеп өтөлү. Бул сүйүнчү эч кайсы момун мусулман тозокко кирбейт деген мааниге келбейт. Эгер чындап тобо кылса, ар бир күнөө кечирилет деген мааниге келет. Эгер күнөөкөр болсо деле Аллахка ыйманы, анын элчисине итааты бар болсо, анда тозокто түбөлүккө калбайт дегени. Жогорудагы сүйүнчү мына ошонун сүйүнчүсү. Сообу күнөөсүнөн көп болгон момундар дароо бейишке кетишери талашсыз. Ал эми күнөөсү басымдуу келген момундар тозокто жазасын алгандан кийин бейишке киришет. Мираж окуясына кайта турган болсок, Аллах элчиси кайра Меккеге кайткан кезде болгон окуяларды Умму Ханиге айтып берди. Ал болсо бул боюнча эч кимге айтпоосу керектигин айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тескерисинче баарына айтуусу керектигин айтат. Таң азандап үйдөн чыгары менен Абу Жахилге кезигип калат. Аны менен алабал сурашканда, Аллах элчиси ага мираж боюнча азын-оолак айтып берет. Мушриктердин башы болгон Абу Жахил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кылтакка түшүргөндүгүн ойлоп, элдин баарын ушул жерге чакырып келсем, мага айткандарыңды аларга да айтасыңбы деп сурайт. Анын максаты элге пайгамбарыбызды акылынан азган сыяктуу көрсөтүү болчу. Андыктан ээн тигип көрүнгөндүн баарын чогултуп келди. Бирок өзү каалабастан Аллах элчисине жардам берип жаткандыгын кайдан билсин? Эл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн уккандан кийин мушриктер аны суракка алып, териштирип кыйнай баштады. Эгер чын эле Кудуска барган болсоң, анда бизге ал жердин дуал дарбазаларын сүрөттөп бер, дешти. Ал учурда эл Кудустун атын Илия катары билишчү. Ошол убактарда ал жерде Рим императору салдырган бир чүркөө жана ал жерге ылайыкташтырылып жасалгаланган түркүктөр болгон. Алардын урандылары азыр деле Акса мечитинин короосунда турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды сүрөттөп берген. Аларды анын көздөрү көргөндешип талкалашкан эмес. Мушриктер болсо териштирип ар бурчунан ар кычыгына чейин сураштыра башташты. Эгер билбей калса, жалганчы чыгарышмак. Аллах элчиси бул боюнча алардын мени жалганчы катары кароолоолорунан аябай сыгылып кеттим. Түгүл, мындай сугулууну эч качан сезген эмес элем. Жараткан Аллах күтүүсүздөн мага Байтул Мактисти көрсөттү. Анан мен да Байтул Мактиске карап, ал жердин ар бир ийне жибине чейин аларга сүрөттөп бердим, дейт. Курайштыктар карашса, баарысын туура так айтып жатат. Анын үстүнө Аллах элчиси жолдо аларга таандык бир кербенди көргөндүгүн, анын алдында кандай түстөгү төө келе жаткандыгын, эртең кайсы учурга келип калаарын да айтып берет. Меккеликтер дароо жолду карашып, эртеси мунун да туура экендигине күбө болушат. Мушриктер бул маалыматка ынанышкандыгына карабай ыйман келтиришкен жок. Алар сен дагы бир сыйкырыңды көрсөттүң дешти. Барышы бир ай, келиши бир ай болгон бир жерге кантип эле көз ачып жумгуча барып келмек элең. Анан ал жерден бейишке да чыгыпсың. Сен бизге кайсы жомокто айтып жатасың? Ишенүү мүмкүн эмес, дешип, ар ойлоп да, бер ойлоп да акылдарына сыйдыра алышкан жок. Устат айткандай, бүт нерсени материалдык нерселерде издегендердин акылы көздөрүндө. Көз болсо руханиятты көрбөйт. Болбосо көрө турган көзгө караңгылык перде боло алмак эмес. Мына ушул акылдарына сыйгыс окуяны
Мушриктер өздөрүнүн арам ниети үчүн колдонуунун аракетине түшүштү. Алар дароо Азирет Абу Бакырдын жанына барышты. Эгер Азирет Абу Бакырдай кадыр бартуу бир киши муну төгүндөй турчу болсо, эгер анын пайгамбарга болгон ишенимин кетире турчу болсо, анда башкаларды да оңой эле жолунан кайтарабыз деп ойлошкон. Алар айтылган окуяларды шылдыңдап, Азирет Абу Бакырга төкпөй чачпай айтып беришти. Азирет Абу Бакыр ишенбей арсар абалда калат деп күтүшкөн. Бирок ал бир саамга да ойлонбостон, муну ал айттыбы, Мухаммед айттыбы, менин досум айттыбы, же силер айтып жатасыңарбы деди. Алар болсо мындайды биз айтат белек дегенсип ал айтты дешти. Ошондо Абу Бакыр, эгер ал айтып жаткан болсо, демек сөзсүз түрдө туура айтат деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакырдын бул турушун унуткан жок. Ага Сыддык лакабын мына ошол окуядан кийин берген. Сыддык берилген, кыйышпас, чынчыл деген мааниге келет. Ал чындыгында садык, кыйышпас бир киши. Анын көзүндө да, өзүндө да, жүзүндө да кыянаттык жок, жаңылыштык жок, ийрилик жок. Шайтандын кичине эле азгырыгына ишенип, шек күмөнгө түшкөн адамдар үчүн Азирет Абу Бакыр эң сонун үлгү. Адашкан да эмес, чегинен да чыккан эмес, анткени ал ар дайым Аллах элчисинин жолу менен жүргөн. Ал истикаматтын, башкача айтканда туура жолдун ээси болгон. Болбосо Аллахтын "Мен Абу Бакырдан ыраазымын, ал менден ыраазы бекен" деген сөзү менен шарапаттанган дагы ким бар? Аллах Таала Мираж боюнча Исра сүрөсүндө Харам мечитинен белгилерибизден ага көрсөтүү үчүн айланасын биз кутта арыткан Акса мечитине түн ичинде пендесин сейил жасатканга аруулук. Акыйкатта ал угуучу, көрүүчү деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мунун баарын өңүндө материалдык денеси менен башынан өткөрдү. Эгер түш болгондо мушриктер буга кадыресе карап нааразы болушчу эмес. Ансыз деле аят кулун деш менен, рух менен дененин бүтүндүгүн ишараттоодо. Рухка кул деп айтылбайт. Аллах элчиси Мираждан кайткандан кийин күлкүгө баткан бир топ сахабаларын көрүп, менин билгендеримди билгениңерде көп ыйлап аз күлмөксүңөр дейт. Эми биздин абалыбыз менен күлүшүбүздү көргөндө эмне демек бир Кудай билет. Акыретибиз менен акыбетибизди ойлонуп, тозокко кош көңүл карабастан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын изи менен кете турчу болсок, дүйнөдө күлүүдөн көбүрөөк күнөөлөрүбүзгө өксүп ыйлашыбыз керек. Аллах элчиси Миражга чыгып баратып, ачкан эшиктерин кайтаарда жапкан жок. Ачык калтырган. Андыктан биз дагы мына ошол мартабаларга чыксак болот. Намаз момундун миражы экендигин айтпадыкпы? Биз дагы мына ошол түшүнүк менен даарат алып, дүйнөлүк ойлордон сыйрылуу менен Аллахка жоолуга тургандай болуп намазга турсак, саждага жыгылганда Кабы Кавсейндин жакындыгындай жакындагандыктан Аллахтын даргөйүнө жакындагандыгыбызды ойлонуп, аттахиятта жараткан менен сүйлөшүп жаткандай элестете алсак барбы? Мына ошондо биз дагы мираждын пейизин сезе алабыз. Андыктан намаз ааламдагы эч бир барлык чыга албаган жерлерге, керек болсо Жабраил алейхисаламдагы жете албаган жерлерге жеткире турган, чыгара турган бир нур. Намаз Аллах элчисинин көзүмдүн нуру деп атаган нуру. Мираж түнүңүздөр куттуу болсун. Ар түнүңүздөр, ар окуган намазыңыздар мираж аң сезимине бөлөнсүн. Бейиш нуру.